Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен кышкыга корготулган тамакка кошулмаларды жасагым келип жатат. Ал үчүн алгач болгар калемпирин, кызарган болгар калемпирлерин баардыгын огороддон терип келдим. Дагы анан мынтип тазалап жууп алгандан кийин ийнеге жиптеп өткөрүп, илгерки тамеки тизгендей кылып баардыгын тизип алдым. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ушинтип тизип алдым. Мындай кылып тизип алгандын бир кемчилиги буну күнүгө карап жылдырып туруш керек экен. Жана көп убакытты алат экен. Мындай коргоганда кеч коргойт экен. Мен 2 ыкмак менен корготтум. Экинчи ыкманы алмакакты корготкандай эле 4 буштуу кылып туурадым дагы. Алмакакты корготкандай тактанын үстүнө жайып корготтум. Ошентип корготсаңыздар батыраак коргойт экен. Бул ыкмага караганда ошол ыкманы колдонуп көрүңүздөр. Мынакей биз жайып алып, тизип алып, анан баардыгын кайра ушинтип күн ара ачып, ортолорун турдук. Улам сузу кургаган сайын жеңилдеп калып атты дагы, бүрүшүп калып атты. Анан баягы чоң болгар калемпирлердин ичи көгөрүп кетет экен. Ошондой болбош үчүн сиздерге менин башымдан өткөн эң жакшы ыкма мынакей азыр бул кичинекей баланы көрсөңүздөр, мына мынтип тизип атат. Ушундай кылып эле тактага тизип алганыңыздар эле жакшы экен. Ушундай тизүү жолу менен корготкан. Мен эки жолу корготтум, экинчисинде ушул ыкманы колдондум. Мындан тышкары баягы кургап калган пияздарды кышкыга сактайбыз го, ошол пияздардын көктөрүн баарын негизи ыргытып жиберчүбүз. Бул эрет ыргытпай аны дагы корготуп бул болгар калемпирине аралаштырууну туура көрдүм. Бизде деген азыр чоң чара менен 3 чара пияздын көгү чыкты. Алардын баардыгын сууга тазалап, жууп алгандан кийин мынакей кадимкидей эле пияз менен бычак менен баардыгын иреттеп туурап алдым дагы балконго жайып корготтум. Балконго корготканымдын себеби бир күнү жаан жаап кетет, бир күнү жамгыр болуп кетет. Баягы ошол себептен ушул жака корготууну туура көрдүм. Болгар калемпири 10-15 күндө коргаса, күн ысык болсо, ал эми бул көк пияз ашып кетсе 3 күндө коргоп калат экен. Күн катуу ысык тийсе 2 күндө коргойт экен. Мен аябай көп кылып корготтум көк пиязды. Азыр видеодон дагы көрөсүздөр канча кышкыга канча даярдаганымды. Мынакей көк пияздан тышкары карагылачы, аябай көп көк пияз туурадым. Анан мындай кезден балкондун үстүнө мындай кездемени жайдым дагы, ошонун үстүнө эле жайып корготтум. Мынакей ошол учурда биздин болгар калемпирлерибиз кургап жатат. Карагылачы, тиги жактан бул жака жайып, анан кайра улам жылдырып аябай көп убакытты алат экен. Ошондуктан мен айткандай эле алма корготкандай эле кылып корготканыңыздар жакшы экен. Мына көрдүңүздөрбү? Аябай көп түшүк, көп убакыт кетет. Анан буларды кайра бирден майдалап чыгыш керек. Айтор түшүгү көп экен. Жана экинчи ыкманы күнгө жайып коесуз, курап калат. Мынакей болгар калемпирим курагагы чакты көк пияз коргап калды. Көк пиязымды мынтип калталарга салып койдум. Мындан тышкары мен селдерей жана петрушка дагы корготуп жатам. Мынакей селдер менен петрушка бул жерде турат. Ушуга удай эле азыр мен укропту дагы корготтум, бирок укроп аз өлчөмдө. Укроп менен петрушка селдерей аз өлчөмдө болуп калды. Ал эми калгандары көп болду. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта бир гана кара өрүк дагы коргап жатат, алма дагы коргап жатат. Айтор баардыгы коргап жатат. Мынакей укропту коргап жаткан болгар калемпиринин үстүнө эле сээп койдум. Бул жерде туруп эле 2 күндө коргоп калат. Баардыгы толук, таза, нукура кургагандан кийин баягы бирөөсү нымдашып калбаш керек. Баардыгы
таза кургаш керек. Ошондой кургагандан кийин мынтип блендерге салабыз дагы. Анан аралаштырып коебуз. Мен блендерге салып, аралаштырып эзилгенден кийин аны элекке салып дагы элеп алдым. Эки түрдө колдондум. Бирөө аябай ундай майда, экинчиси кичине иригирээк. Бул блендерге колдонгонум кичине иригирээк болот экен. Анан мындан дагы майдалагым келди. Ал үчүн баягы эленгенден кийинки калган ириктерин погруженный блендерге майдалап алдым. Бирок алардын баарын видеого тартпай калыптырмын. Бирок сизге этабы менен айтып жатам. Мынакей мындай кылып сонун болуп майдалап берди бул блендер. Аны болсо мынакей азыр бул жакка коюп алып ээлеп жатам. Мынакей баардыгын балкондо отуруп алып жасап атам. Күн бүркөктө бул жакка жакшы, жамгыр тийбейт. Анан таза ушундай айылга келген сайын ушундай кылып жасаганга аракет кылам. Бирок жылына эле айылга келүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Бир айлап жүрүүгө мүмкүнчүлүк болбойт айылга келип. Мага мынакей мындай жөжөлөр да келип жардам берип атат. Мынакей ириктери анан майдалары калды. Майдалары мындай ундай болот. Бул жерде менде азыр болгар калемпиринин ириги жана жуусай, кургатылган жуусай, көк пияз, укроп бар. Эми булардын баардыгына мынакей машалла карагылачы сонун болду. Кышкыга салатка жасаганда, тамак жасаганда баардыгын кошом. Ал эми бул майдасы, ундай болгон майдасын өзүнчө бөлүп алдым деп жогоруда айттым. Мына ушул эле майдасына азыр бул жакта мынакей жуусайдын, укроптун, сельдерейдин, петрушканын, көк пияздын майдагы мына ундай болгон майдасы бул өзүнчө бир идишке сактагам. Баардыгын бириктирип. Эми азыр ошону бул болгар калемпирине аралаштырам. Мынакей үйдө ремонт болуп аткандыгына байланыштуу менин колдорум дагы кесилип кетти аябай. Мынакей кышкыга өзүңөр ушинтип үй шартына жасап алсаңар болот. Аябай даамдуу. Көрүшкөнчө.